Сузак районунун Барпы айыл өкмөтүндө ички жолдорго да көңүл бөлүнүп, асфальттоо иштери жүрүүдө. Албетте, пандемиялык абал өз таасирин тийгизбей койгон жок. Анткени менен элдин кызыкчылыгы биринчи орунга коюлуп, аракеттер көрүлдү. Март айынан пандемия оорусу болуп, жергиликтүү бюджет чогултуштагы кыйын болуп калды. Бирок ага карабастан айыл өкмөт проект жазып, Төлөс айылындагы Карабаев көчөсүнүн 1 километр аралыгыны асфальт төшөө боюнча проект өткөрүп, биз айыл өкмөттүн өзүнүн бюджетинен 1 миллион 300 миң сом, жалпы 3 миллион 180 миң сомго ушул Төлөс айылындагы Карабаев көчөсүнүн 1 километр асфальт төшөө бүттүк бүгүнкү күндө. Төлөс айылынын тургундары үчүн бул жолдун бүткөрүлүшү түшкө да кирбеген иштерден болчу. Анткени маселе көтөрүлгөн менен чечилбей келгендигине ондогон жылдардын жүзү болгон. Мурда аңкыр-жуңкыр таш жол эле. Мына Кудайга шүгүр. Ел бар, журт бар экен, мына чоңдорубуз бар экен, ушундай иштер аткарылды. Мына эми асфальт жол болуп, бул кылымдар бою биздин урук тукумдарыбызга, бала чакабызга кала турган жолдор болду. Бул жолубуз канча кылымдар бою жөн эле тупурак болуп эле жаткан жолдор. Жакшы, мына мамлекетибиздин өнүгүүсүнүн бир белгиси, мындай айыл кыштактардан бери асфальт болуп атат. Бул ушу элди ойлогондук, келечек муундар үчүн. 28 миң калк жашаган Барпы айыл өкмөтүндө негизги жана ички каттамдык жол маселеси дээрлик чечилип калды. Эгемендүүлүк майрамынын алдында бул жолдун бүткөрүлүүсү элеттиктер үчүн белек. Аймактарды өнүктүрүү саясатынын негизинде азыр республиканын алыскы аймактарында да бул сыңдуу социалдык маселелер башкы орунга коюлууда. Тагайбек Акматов, Гүлжина Мөндөева, Маматкадыр Маматалиев, Сузак району.